Саясатчы Камчыбек Ташиевдин баласы Таймураз Ташиев 6 октябрда сүйүктүүсүнө сүйүүсүн билдирип колун сурады. Анын болочоктогу жубайы көп клиптерге тартылып жүргөн модель Эркайым Абдулдаева экени анык болду. Таймураз Ташиев атасы Камчыбек Ташиевден бата алып колуктусунун колун сураганын чагылдырган тасманы жеке Instagram баракчасына жайгаштырып, аз убакыт өтпөй аны кайра өчүрүп салган. Биз Эркайым Абдулдаеванын өзү менен байланышып, алардын кантип таанышып калганын билдик. Экөөбүздүн мамиле курганыбызга жарым жылдын жүзү болуп калды. Социалдык тармактардын биринен таанышканбыз. 30 октябрда кыз узатуу тою, 9 ноябрда заманбап тоюбуз болот, деди Эркайым. Эстрада ырчысы Мирбек Атабеков Азия молдогу жылдыздардын аллеясында өзүнүн дагы ысымы турганына кубанып, бул тууралуу өзүнүн жеке баракчасына жазды. Асоль Молдахматова Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министринин мезгилсиз дүйнөдөн өткөнүнө катуу өкүнүп билдирүү жазды. Себеби Султан Жумагулов онкологиялык дарт менен алышып келген. Теле алып баруучу дагы бул дарт менен жабыркап, учурда чет өлкөдө дарылануу курсунан өтүп жүрөт. Ал жакшы киши болчу. Билишимче, чет мамлекеттерден дарылануу курстарын өтүп жүргөн. Онкология эч кимди аябай турбайбы? Алаканды жайып отурууга да болбойт. Аягына чейин күрөшүү керек. Жаткан жериңиз жайлуу болсун, деп жазган билдирүүсүндө Молдахматова.